Жетекчи болуу көпчүлүктүн кыялы. Бирок өзүнүн ак эмгеги талбаган аракети менен бийиктиктерди багындыруу көпчүлүктүн колунан келе бербейт. Бүгүнкү биздин каарман агартуу тармагындагы эң жаш жетекчи. Билими, тажрыйбасы менен башкалардан айырмаланган Кыргызстандагы эң жаш ректор Алмаз Ибраев бүгүнкү ийгилик сыры берүүсүнүн мейманы. Бир кездеги үлгүлүү, мыкты окуган студент өзү билим алган университетке ректор болууну ойлочу деле эмес. Талбаган аракети, билими менен жогорку окуу жайынын жетекчилик тепкичине чейин чыкты. Алмаз Ибраев эң жаш ректор. Токтоо мүнөзү, чыйрактыгы жана талапты катуу кое билгендиги менен башкалардан айырмаланып турат. Бизде ушул университетибизде мына эки деңгээлде азыр эки тепкичтүү система боюнча билим берилет. Биринчиси боло турган болсо ушу бакалавр деңгээлинде. Азыр мына Кыргызстан 2012 жылдан баштап мына дүйнөлүк баллон процессине кошулуп, азыр бардык окуу жайлар ушу жаңы системага өтүп атат. Бул жаңы системанын мааниси мындан ары Кыргызстандагы окуу жайлар бардыгы тең ушу дүйнөлүк системага ылайык даярдайт. Дүйнөлүк программаларга, эл аралык ушу стандарттарга ылайык даярдайт да. Бүткөн студенттер, окуп жаткан студенттер башка өлкөдөгү университеттерге эркин барып окуусун улантууга, кайра Кыргызстанга келип улантууга, өзүнүн окуусун улантууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бизде азыр айтып кеткендей эки китепканабыз бар. Бул ушул негизги фонд. Бул жерде ошол кыргыз тилинде, орус, англис жана башка чет тилдеги ушул китептерибиз бар, окуу куралдарыбыз бар. Демек, арабча студенттер арабча дагы, кыргызча, орусча, англисче. Кыргызча, орусча, англисче, 4 тилде ошо билим алышат. Мына биздин өзүбүздүн бүтүрүүчүлөр өзүбүздү бүтүргөн, азыркы күндө ошо өзүбүздө иштеп атат. Ушу дагы бир өзгөчөлүгүбүз бар. Биз ушул бош орундарга, жана ваканттык орундарга ошо өзүбүздүн бүтүрүүчүлөрдү алууга аракет кылабыз. Себеби дегенде биздин чөйрөнү таанып калган, бизди тилдерди билишет. Эми бул жерде ошол көрсөтмөдө биздин ошол университетибизде иштеген ага окутуучуларыбыз, докторлорубуздун, профессорлорубуздун илимий эмгектери бул жерде жазылган. Мына мисалы биздин ошол Сан Саламановичтин Кыргыз-Кувейт байланыштары деген, башка өлкөлөр менен байланыштары, биздин ошо илимий журналыбыз, бизде ошо илимий журнал чыгат, билим жана тарбия деген. Бул да 4 тилде чыгат. Бул жерде бизде боло турган илимий макалалар, ушул бардык илимий жетишкендиктер чагылат. Мисалы бул жерде мына Чыгыш университетинин профессору Жаманбаева Тамара Хусейнова көп жылдан бери иштейт. Филология илимдеринин доктору профессор Усубалиев. Ушул белгилүү окумуштуу инсандар жазган китептери. Алмаз Ибраев 40 жашта, Махмуд Кашкари атындагы Чыгыш университетинин ректору, саясат илимдеринин кандидаты, эл аралык кайрымдуулук фонддун президенти, Чыгыш университетинин проректору, Жогорку кеңештин парламенттер жана эл аралык комитетинин консультанты, билим берүүнүн отличниги, үй бүлөлүү, орус, англис, араб тилдеринде эркин сүйлөйт, сууда сүзөт, карате менен машыгат. Бизге баарыбызга белгилүү болгондой эле башка университеттердин мисалдарында баягы акча берип сабактарды бүтүргөн, акча берип дипломдорду алган учурлар көп кездешет эмеспи? Анан сиздердин Чыгыш университетинде ушул коррупцияга каршы кандай күрөшчү, кандай бир чара колдонуп жатасыздар? Бул абдан бир биздин ушул окуу тармагында, билим берүү тармагында болуп аткан чоң көйгөйлөрдүн бири болуп эсептелет. Бирок Кудайга шүгүр биздин университетте андай жок. Ушу түзүлүшүнөн баштап өзүңөр көрдүңөр, азыркы демөөрчүлөрдү, уюштуруучуларды башынан эле бизге ушундай көрсөтмө көрсөттү эле, бизде деген сапаттуу билим бериш керек. Биздин билим берүү системабыз, биздин негизибиз таза болуш керек. Билим дипломду сатып алган мүмкүн эмес деп. Сатып алган диплом андан пайда болбойт. Ошондуктан ошол дипломду өзүңүн мээнетиң менен, ошо териң менен алыш керексиң дегенде, өз күчүң менен, ак эмгегиң менен. Ошол принциптарды биз бүгүнкү күнгө чейин сактап келе жатабыз. Мына биринчи күндөн ушу студент ушу биздин университетибиздин керегесинен аттан баштап биз түшүндүрөбүз. Бияктан развод деген болбойт. Биз көп ушундай түшүнүк бизде таркап калды. Сессияда болобу, экзаменде болобу, же болбосо кандай бир ушул иш-чараларда болобу, анда акча берип, пара берип диплом сатып же болбосо баа өзүңө бир даража сатып алган мүмкүн эмес. Ар бир мугалим, ар бир бул биздин университетте иштеген кызматкер
өзүнүн ишинде таза алып барыш керек өзүнүн ишин. Ак эмгеги менен ошол алган айлыгы өзүнө берекеси жана жугуш үчүн ошо таза эмгек жүргүзүш керек. Ал эми студенттердин арасында, бүтүрүүчүлөр арасында чет жерде иштеп, бир ийгилик жараткандар да болбой болсо керек. Бар болсо. Сөзсүз түрдө бар. Бул биздин эң негизгиси сыймыктануучу жана негизги көрсөткүчтөрдүн бири болуп эсептелет. Бүтүрүүчү биз продуктубуз катары. Бул бизнес чөйрөсүндө сыяктуу эле биздин ушу бүтүрүүчү биздин көрсөткүчүбүз болуп эсептелет. Ошондуктан биз өзүбүздүн бүтүрүүчүлөрүбүз менен биз сыймыктанабыз. Биздин бүтүрүүчүлөр мына алдылары азыркы күндө чет элдерде биздин Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинде, элчиликтерде жогорку кызматтарды ээлеп келе жатышат. Мисалы Кувейттеги элчиликтеги кызматкерлердин баардыгы тең азыркы мына биринчи секретарына чейин, консулуна чейин биздин бүтүрүүчүлөр. Сауд Арабия мамлекеттеги Риядтагы жайгашкан биздин Кыргыз Республикасынын элчилигиндеги алар да биздин бүтүрүүчүлөр. Мына бул жердеги Кувейт мамлекети болобу, Катар мамлекети болобу элчиликтери бул жерде ачылган Кыргызстанда, Бишкекте иштеп атат. Ошол жердеги баардык көбүнчө кызматкерлердин баардыгы тең биздин бүтүрүүчүлөр болуп эсептелет. Эми баардыгы тең жанакы мен айтып кеткен ушу чет элди өздөштүрүүгө, чет элдерди өздөштүрүүгө биринчиден араб тилин, мындан тышкары ошол жогорку адеп ахлак, жакшы сапаттарга ээ болгондуктан улам болуп атат. Биздин студенттерибиздин бир гана ошо билим жагынан эмес, чыгармачылык жагынан да абдан мындай жөндөмдүү, таланттуу студенттер бар. Өзгөчө мына биз журналистика кафедрасына келип калдык. Биз негизи 2012-жылы Бишкек жазы студенттик чыгармачылык фестивалында гран-прини утуп алганбыз. Бишкекте жайгашкан 21 университеттеринин баардыгынын алдына чыгып, гран-прини биздин университет алган. Ошондон кийин биз ошол эле жылы биз Шаржага барып келдик. Ошол жерде дагы тарыхый мурас элдердин ошо маданий мурасы боюнча иш-чаралар жыл сайын өтүп турат экен. Ошол жерде биздин студенттерибиз, агайларыбыз ошол жерге барып катышып, биздин өзүбүздүн да маданиятыбызды ошол жерге тартуулап десек болот, жана ошондой эле тажрыйба алмашып келди. Биздин азыркы күндө мына журналистика кафедрасы ошол Эсенгул Ибраев агабыздын наамын алып жүрүшөт. Татыктуу алып жүрүшөт жогорку деңгээлде. Анан кийин ушул өзүнүн үй бүлөсү ушул жерде Эсенгул Ибраев агабыздын атынан ошо фондун ачып, ушул музейди ачып беришти. Музей ошол күндөн бери иштеп келе жатат. Бул жерде болгон баардык ошол Эсенгул Ибраевдин ошо чыгармачылыгын чагылдырган сүрөттөрү, алган грамоталары, колдонгон буюмдары да ушу кол басма, мисалы печатный машинкасына чейин ошол кезде, мисалы азыр мына компьютерде колдонуп атабыз, а ошол кезде ырларын ушул машинкада жазган экен, ошонусун да кошо алып келип бияка беришти. Учурда каарманыбыз жетектеген окуу жайда 600гө чукул студент билим алат. Аз убакыт аралыгында эл аралык стандартты окутуу, студенттер менен мугалимдерге мыкты шарт түзүү жагын колго алууга үлгүргөн. Бул жерде мында студенттерге лайык, өзүнүн жанагы мүмкүнчүлүгүнө лайык дегенде ошол арзан баада тамактар жасалат, өтө кымбат эмес. Студенттер ар бири өзүнүн ошо сатып алууга, толук тамактанууга толук кандуу бул жерде ошо биздин столовойубуз бар бул жерде. Өзүңүз көрүп аткандай ушундай кеңири, жарык, таза дегендей. Студенттер ошол жерде өзүнүн обедин даже кийинчеси ошо эртең менен үйдөн жетишпей келгендер ушул жерден даже ага окутуучулар биздин бар кызматкерлери ошо толук тамактанышат. Мына столовойлорубуз. Жетекчи болуу көпчүлүктүн кыялы. Бирок өзүнүн ак эмгеги, талбаган аракети менен бийиктиктерди багындыруу көпчүлүктүн колунан келе бербейт. Бүгүнкү биздин каарман агартуу тармагындагы эң жаш жетекчи. Билими, тажрыйбасы менен башкалардан айырмаланган Кыргызстандагы эң жаш ректор Алмаз Ибраев бүгүнкү ийгилик сыры берүүсүнүн мейманы. Бир кездеги үлгүлүү, мыкты окуган студент өзү билим алган университетке ректор болууну ойлочу деле эмес. Талбаган аракети, билими менен жогорку окуу жайынын жетекчилик тепкичине чейин чыкты. Алмаз Ибраев эң жаш ректор. Токтоо мүнөзү, чыйрактыгы жана талапты катуу кое билгендиги менен башкалардан айырмаланып турат.
Бизде ушул университетибизде мына 2 деңгээлде азыр 2 тепкичтүү система боюнча билим берилет. Биринчиси боло турган болсо ушу бакалавр деңгээлинде. Азыр мына Кыргызстан 2012 жылдан баштап мына дүйнөлүк баллон процессине кошулуп, азыр бардык окуу жайлар ушу жаңы системага өтүп атат. Бул жаңы системанын мааниси мындан ары Кыргызстандагы окуу жайлар бардыгы тең ушу дүйнөлүк системага ылайык даярдайт. Дүйнөлүк программаларга, эл аралык ушу стандарттарга ылайык даярдайт да. Бүткөн студенттер, окуп жаткан студенттер башка өлкөдөгү университеттерге эркин барып окусун, улантууга, кайра Кыргызстанга келип улантууга, өзүнүн окуусун улантууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бизде азыр айтып кеткендей 2 китепканабыз бар. Бул ушул негизги фонд. Бул жерде ошол кыргыз тилинде, орус, англис жана башка тилдеги окутуучулар. Биз бүгүнкү күндө менеджерлер кандай болуш керек, жетекчи кандай болуш керек дегенде Алмаз Оразакуновичтай болуш керек деп мен эч бир тартынбастан айтканга толук укугум бар болуш керек. Себеби Чыгыш университети менен көп жылдан бери кызматташып келем. Мына ошонун ичинде Алмаз Оразакунович жетекчи болгон убакыттан бери дагы окуу тарбиячынын жолго коюлгандыгы биринчиден. Бул баягы талыкпаган эмгек, өжөр бир мээнет, абдан бир урматка татый турган сыймык десем болот. Ушунчалык кичпейил студенттери болобу, профессорлор, педагогикалык состав болобу, бийликте турган адам болобу же жөнөкөй эле кызматкери болобу, баардыгына бирдей мамиле жасай билген, баардыгынын көңүлүн таба билген, баягы дипломатиялык өзүнүн дагы абдан бир устаттыгы да бар. Анан эң башкысы ушул эли жерин ардактаган, анан ушул тегерегиндеги адамдарды ардактаган мыкты адам деп дагы мен санайм. Каарманыбыз 13 жылдан бери карате менен машыгат. Кара курдун эси. Спорт менен машыгуу адамдын убактысын албайт. Тескерисинче, эгер дене бою чыңдабасаң, оору убакытты көбүрөөк аларын айтат. Карате менен 13 жылдан бери заниматься этип келе жатам. Бул эми жанагы чыгыш биздин баштоолордун бири болуп эсептелет. Бул негизи любой спорт сыяктуу эле биринчиден ошо ден соолукка жакшы дегендей да, өзүңдүн мүмкүнчүлүгүңдү, күчүңдү дагы чыңдоого. Андан тышкары өзүм эмне үчүн карате дегенде бокстан айырмаланып, борьбадан айырмаланып, бул жерде да өзүнүн тарбиялык мааниси бар да. Бул эң биринчиден ошо адамдык духту тарбиялайт да, Демек сен биринчиден жанагы күчтүү болуш керексиң дегендей да. Ар бир кыйынчылыктарды жеңе билиш керексиң деген сыяктуу. Ошондой максаттарды алдыңа коюп, эгерде ушул машыгууларды, ушундай бири-бирине тирешүүлөрдү жеңе турган болсоң, сен күчтүүсүң деп ойлойсуң. Сен биринчиден өзүңдү жеңиш керексиң, өзүңдүн напсыңды жеңиш керексиң. Ушул жагынан тарбиялайт. Эгерде сен ушундай кыйынчылыктарга ээ боло турган болсоң, анда сен жашоодогу дагы ушундагы үй бүлөлүк болобу, башка жактагы кыйынчылыктарды оңой жеңүүгө мүмкүнчүлүк берет да. Бул эми каратенин өзгөчөлүктөрү, бул бирөөнү жеңиш эмес. Жанагы айткандым, өзүңдү тарбиялоо, өзүңдү жеңиш эң биринчиден. Бирөөгө кол салбайсың, өзүңдү сактоого, өзүңдүн жаныңды сактап калууга ошонун биринчиден шарт түзөт. Убактыңызды кантип жетиштирет? Демек, спортко дагы өзүңүздүн жумушуңузга жетишет. Эми мисалы ден соолук деген любой эле бир оокат сыяктуу ден соолукту да караш керек да. Жанагы жанды бакса жан болот же адам болот дейт го. Малды бакса мал болот деген сыяктуу. Караса өрөйт. Ошол сыяктуу жаныңды карап, өзүңдүн эң биринчиден физикалык мүмкүнчүлүктөрүңдү ошо керектүү деңгээлге жеткирип, дайыма ошону кармап турбасаң, сен деген анда артка кетесиң. Сен ар кайсы ооруларга чалдыгасың. Анын баары ошондо убакыт алат да. Тескерисинче ошондо көбүрөөк убакыт алат, көбүрөөк каражат алат. Мындай боло турган болсо, сен ошол жума сайын мисалы 3 жолу, кээде 2 жолу болуп калат, кээде 4 жолдон болуп калат. Сен дайыма ошону заниматься этип турсаң, өзүңдүн ден соолугуңду сактоого мүмкүнчүлүк түзүп берет. Ден соолугуң сактоо болсо, сен демек иштөөгө мүмкүнчүлүгүң болот. Жаратмандыкка мүмкүнчүлүгүң болот дегендей. Башка спорттун түрү менен алектиңизби? Албетте, мындан тышкары сууга сүзүү, чуркоо алуу бияктын негизги элементтери болуп эсептелет да. Муздак сууга сүзүү,
Кышында мисалы азыр ушул көлгө түшө алабыз. Январда келди көлгө түшөбүз, февралда, мартта. Бул жанагы бул да өзүнүн организмине чоңдоого жакшы мүмкүнчүлүк берет да. Эми спорт менен сөзсүз машыгыш керек. Спорт менен сөзсүз машыгыш керек. Бул ошо жашоонун негизги эле ишмердүүлүктүн бир мындай сөзсүз же болбосо зарыл турган бир бөлүгү болуш керек да. Спорт деген жашоо деген бекеринен айтылган эмес экен да. Спорт бар жерде ден соолук бар. Ден соолук бар жерде жашоо болот. Жаш ректор үчүн ошол жаңы бир келген учурларда кыйынчылыктар болбой койбосо керек. Кандай кыйынчылыктарга кабылдыңыз? Эми кыйынчылыктар болот албетте. Эми жаш деп анан өзгөчө ушул ректорлук жумушта себеби дегенде бизде мындай бир стереотип калыптанып калган да. Ректор болсо эле кээ биреулер кирип келгенде эле таң калат. Же кээ биреулер тааныбай деле өтүп кетет, ректорду издеп аттык элек деп. Анан кирип келгенде ректор болсо жанакы мындай улгайган, жашка жетип калган, мындай курсагы бар дегендей. Ошончолук бир кишинин эмесинде сүрөттө келбеттеги кишини кезиктиргиси келет окшойт да, же ошондой бир сүрөт калыптанып калган адамдарда. Анан таң калышат, сурашат кантип иштеп атасың. Ар бир бул мекеме сыяктуу эле жогорку окуу жайда эле мындай бир башкаруу азыркы жаңы ушул термин менен айтканда менеджмент керек да, буга башкаруу керек. Эгерде башкарып ошону алдыга алып кеткенге, өнүктүрүүгө, ошондой жөндөмдүүлүктөр керек да. Эми мугалим ардактуу кесип деп айтылат эмеспи? Сиздин үй бүлөңүздө, ата энеңизде барбы ушул кесипти аркалагандар? Энди түзмө-түз ошо ата энем мугалим болгон эмес. Бирок ошол умтулуулар болгонбу, ошол менин мамам тарабынан ошо мугалим болоюн деп ошо башында тапшырган экен, бирок ар кандай жашоо шарттарга ошо үй бүлө куруш керек болуп, ошо күйөөгө тийип келди. Ошол өзүнүн көзөмөлдөгөн максатына жетпей калган экен, ошо окуй албай калган экен. Каракол педагогикалык ошондой институт кезде тапшырган экен да. Анан ушул энебиз ар дайым бизди ошол билим алууга үндөчү эле да. Билим алууга ошо чакырып, жогорку билимдүү болгула, өнүккүлө, өскүлө, силер биз окубай калган, биз албай калган билимди силер алгыла, биз окубаганда силер окугула деп бизди ошондой дайыма шыктандырчу да. Балким ошондон улам. Антпесе ата энебиз бизде жөнөкөй эле карапайым кишилер болчу. Балалык чагыңыз каякта өттү? Эмнеси менен эсиңизде калды? Көлдө өттү. Мен айткандай ошол биздин ата энебиз ошол мал чарба менен ошо иштегендиктен улам, ошо талай иштегендиктен улам биз ошолорго жардам берип, ошол көбүрөөк эсте калган го биз ошо. Биз ошо чоңойгонго чейин, мектеп бүткөнгө чейин ошол жумуш менен, ооба эмгек менен, мал багуу менен, ошол чарбаны жүргүзүү боюнча ошолор да чоң жардам берди да бизге тарбиялык жактан, үйрөтүү жагынан, жашоону ыкмаларын үйрөтмө жагынан ошол көп жардам берди деп эсептейм. Ошо кичинекей жагыбыздан, себеби ошо ата энебиз менен чогуу жүрүп, атам менен чогуу жүрүп, ошол чогуу иштешип, жардам берип жүрүп, ошол көп нерсени үйрөнгөн окшойбуз да. Бала чагыңыздан эмгекке бышыптырсыз да сиз. Ошол кезектерде эмне жөнүндө кыялданчу элеңиз? Эми ал кезде азыркы менен эгерде салыштырып көрө турган болсок, мындай чоң айырма бар да, айтып атам. Мен ал кезде биз жөнөкөй эле бир үй бүлөдөн болчубуз, мындай жогорку окуу жай же болбосо ушундай бир билим берүү мекемелерден алысыраак дегендей да. Ошол себептен мал чарба менен иштегенбиз, жер ошол айдоо менен иштеп келгендиктен ошол кезде ошондо менде бир негизи ошол мал менен кошо жүрүп, же болбосо ошо талаада жүрүп, ушундай бир бала кыял болсо керек. Ошондо азыр элестетип көрө турган болсом, ушундай бир өнүккөн жерде болсо, мен кичинекейимде өзүм ошо экономист болсом деген оюм бар болчу да. Экономикадан окусам да. Бирок ушундай шартка байланыштуу менде ошол араб тил филологиясын окуп калдым. Бирок кийин барып ошо магистратурага ошо башкаруу боюнча тапшыргам да. Азыркы учурдагы жаштардын билим деңгээлине кандай бааңызды бересиз? Мисалы, мектептеги бир пайдубалы мектептен түзүлөт деп коет го билимдин. Анан ушул силерге келген абитуриенттер дейбизби, же болбосо студенттердин деңгээли кандай? Туура, муну мындай алысыраактан алыш керек да. Түзмө-түз мисал биздин студенттердин деңгээли деп айтыштан да мындай болбойт. Мектептин деңгээли деп да айтыш болбойт. Азыр жалпы бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө тенденция ушундай болуп калган. Азыр жаштар билим алууга убакыт кетиргиси келбейт. Азыр ушул бир
көрүнүш, бир феномен деп коебуз, ушундай таркалышып атат азыр. Жанакы кооз жашоо деген сыяктуу, beautiful life деп коет. Азыр ушу жаштарда тезирээк эле ошол жакшы бир жумушка орношуп калса, даяр нерсеге жеткен. чоң көп маянасы болсо ошол жерде, анан жашам жакшы болсо деп, ошого кандай жетүү, жеткен күнү дагы ошону туура пайдалануу, сактап калуу, ошону өндүрүү, улантуу деген маселелер бар да андан кийин. Ошого жетсек эле анан жакшы жашоо болуп кетет дейт. Бирок жашоодо өзүңөр билгендей андай эмес да. Жашоо өзү ушундай бир сабырдуулукту, эмгекти талап кылат. Негизинен эле Алла Тааланын жараткан мыйзамдары ошондой экен да жашоодо. Алла Таала адам ошол эмгек аркылуу ошол өнүгөт. Эмгек аркылуу өнүгөт. Ошондуктан бизде азыр бир аз ушул маданиятты жана ошондой бир аз түшүнүктөрдү өзгөртүш керек да. Мектепте окуш керексиң, шашпай окуш керексиң. Кээ бирлер мектепти бүтпөй эле анан башка жерлерге тапшырып кетип атат. Колледждер бар, лицейлер бар, жана экстерном окугандар 2 жылдын ордуна 1 жыл окуп эле тезирээк тапшырса, тезирээк эле диплом алсак деп аябай шашылышат. Студенттер себеби дегенде биз күндө андай bunday көрүнүштөр менен жолугуп атабыз да. Батыраак эле бүтүрүп эле башка жакка кетип калсам дейт, же бүтүрбөй жатып эле иштесем дейт. Бул сөзсүз түрдө окуунун сапатына таасир этет. Себеби дегенде иштеп аткан адам албетте чарчайт, вакытсыз кетет, кайра сабакка даярданууга, сабакка катышууга мунун бардыгы тең ошо терс таасирин көрсөтөт. Ошондуктан бизде жалпысынан ушундай могу эгемендүүлүктөн кийин көрүнүш болуп калды. Бизде мындай заманыбыз ошо азыр тез өзгөрүп атат же тез өтүп атат деп атат эмеспи? Ошол элдин пейли, элдин ошо мүнөзү ушундай болуп калган да. Биз ошо шашылып калганбыз. Тезирээк бардык нерсеге жетели деп. Эми ишинде ийгиликтүү сизде жаш жетекчи, үй бүлөдө кандай ата? Үй бүлөңүзгө убакыт бөлүп, баягы жумушуңуздан бошоп, үй бүлөңүз менен убакыт өткөрөсүзбү? Азыркы учурда мен ошо үй бүлө менен болууга, балдар менен болууга мүмкүнчүлүк ошо бар. Мен аларга эми аларды уже чоңоюп калдым. Астыңкы кызым 15 жашка чыгып калды ошо. Ошондуктан аларды тарбияга берүүгө, алардын ушул жашоого болгон көз карашын ошо калыптандырууга ошо бир аз көмөк көрсөтүүгө, өзүмдүн салымым кошууга да мен чоң ошо аракеттин үстүндөмүн. Себеби дегенде алар да биздин улантуубуз дей турган болсок, бизден кийин ошо биздин орун басарларыбыз, алардын кандай болуусу биз үчүн өтө маанилүү да. Өзүбүздүн бир гана жетишкендигибиз эмес, алар кандай жетишкен болсо кийин биз үчүн ошол биздин сыймыгыбыз болот. Ошондуктан мен алардын ошо тарбиясына, билим алуусуна өтө көңүл бурам. Башында албетте биз ошол башында өзүм окуп жүргөндө, башында иштеп жүргөндө убакытты жок эле. Биз ошо эртең менен кечке чейин ошо жалаң жумуш менен алек кылдык. Бирок мен жанакы айтканда ар бир нерсенин өз убагы бар экен. Анда балдар кичинекей эле. Ошондо мен эртең менен кечке чейин ошо жумуш менен алек болуп жүрчүмүн экен. Ошондо балдарга көңүл бурууга мүмкүнчүлүк жок эле. Кандай мазмундагы китептерди окуйсуз? Мен көбүнчөсү азыркы учурда өзүм кесибиме байланыштуу же болбосо өзүмдүн ошо көз карашыма байланыштуу мен өзүнчө азыр ошо көбүнчөсү геополитика боюнча окуп атам. Геополитика боюнча китептерге көбүрөөк кызыгам. Акыркы ошол Джордж Фридмандын ошол келерки 100 жыл деген китебин ошо жакында эле бүтүрдүм. Столкновение цивилизации бар жана Ханкингтондун китептери, алар эми мурда эле чыккан, бирок аларды ошо кайра окууга туура келди. Кайрадан окууга себеби дегенде андан кийинки муунда жазып аткан жазуучулар менен мурдагы жазгандын ошо же болбосо ошондогу берген маалыматтар такке мындай дал келип атышат да. Бул геополитика азыр дүйнөдө болуп аткан ошо окуялар эмнеден болуп атат. Ошол таң калыштуу Джордж Фридман ошол булардыкы Статфорд деген частный исследовательский компания экен, бирок ошолор дүйнөдө мындан кийинки 100 жылда жашоо кандай өнүгөт, дүйнөдөгү жашоо кандай болот, негизи ошо дүйнөдөгү конъюнктура кандай жайгашат, ошо боюнча түшүндүрүп атат. Эми жаштарга кандай бир кеңеш берет элеңиз убакытты туура пайдалануу үчүн? Убакыт эң кымбат байлык болуп эсептелет. Арабтарда жакшы бир макал бар. Биз кичинекейибизден бери, кичинекейизден эмес, араб тилин ошо үйрөнгөндөн баштап ошо аны айтып келе жатабыз. Мага биз 20 жылдан ашып калды. Жакшы мындай деген макал бар. Убакыт деген кылычтай дейт да. Эгерде сен аны кеспесең, ал сени кесип кетет деп айткан экен. Эгерде убакыттын өз убагында мындай үнөмдөп бөлүп ала турган болсоң, кеспесең, ал сени кесип кетет. Бир күнү өзүңдү ушундай бир ыңгайсыз абалда таап каласың, сени убакыт жеңген болуп калган экениңди билесиң да. Ошондуктан ошол убакыт кылычтай дегендей,
аны ушинтип туура жана үнөмдүү пайдаланыш керек. Мен жаштарга ошо кеңешим айтат элем, эч качан өзүн аябаш керек. Кээ бирлер ойнойт, мен окуп атам же болбосо жумуш кылып атам, анан кыйналып кеттим. Анчалык деле мүмкүнчүлүк жок. Кудай таала да айтат экенде, эгер ар бир пендеге өзүнүн алына жараша тапшырма берилет. Алына жараша жүк берилет. Андан көтөрө албас жүктү эч ким ага бербейт, артпайт анчалык нерсени. Ошондуктан эртең менен эрте тур деп айтыла турган болсо, андан эрикпеш керек. Эртең менен эрте тургандан баштап, бул биринчи эле жөнөкөй эле мындай заповедтердин бири да. Эртең менен эрте турсаң, Кудай таала берет дегенчи. Ошондой эле элементарный нерселерден башталат. Мен мисалы китепти эртең менен окуйм. Бул эң ыңгайлуу убакыттардан бул эсептелет. Себеби дегенде бардык ошол убакта бардык айлана чөйрө тынч болот да. Балдар да уктап аткан болот, жумуш да баштар элек болот, телефон да тынч турган кези болот. 6-7:30 чейин убакытта ошол эң мындай туура убакыт болот. Себеби дегенде ошол акылыңда эс алган, анан кабыл алуусу да күчтүү жана курч кези болот. Ошол кезде китеп окуй турган болсоң, жакшы кабыл аласың. Көп маалыматты кыска мөөнөттө ошол изилдесең болот да. Ошонусун уштайт элем. Мен ошол окуучуларга, студенттерге деле айтам дайыма, китепти дайыма окугула. Биз жана айтып кетпедиңер, заманбап технологиялар деп. Заманбап технология бул жакшы, бул адамдын жашоосуна жеңилдик берет. Бирок бул эч качан китепти алмаштыра албайт. Китептин ордуна эч качан алар келе албайт. Китеп өзүнүн жанакы классикалык түрдө кала бериши керек. Ийгиликке жеттим деп ойлойсузбу? Өзүңүздү ийгиликтүү адам катары эсептейсизби? Анан максат тилектериңиздин баары орундалдыбы? Кандайдыр бир деңгээлде эгерде салыштырмалуу карап көрө турган болсом, Кудайга шүгүр, жакшы эле деңгээлде окшойм деп ойлойм да, кээ бирде салыштырмалуу көргөнгөчү. Жумуш жагынан болобу, билим жагынан болобу, же болбосо дагы бир көптөгөн ошо көрсөткүчтөр бар, ошолорго таянып айтсак жакшы, Кудайга шүгүр. Бирок эч качан ушул инсан негизи пенде бир нерсеге жеттим же болбосо ошого мен өзүмдүн билим аркылуу жеттим, күчүм аркылуу жеттим деп айткан туура болбойт экен да. Кудай таала колдоп ушул мүмкүнчүлүккө жеткире турган болсо, анда сенин ошол жерде кылган заслугаң канчалык, салымың. Кудай таала сага ошого жетүүгө мүмкүнчүлүк берди да, шарт түзүп берди, ден соолук берди. Бул байлыктардын бардыгы бир гана Кудай Тааладан келет да. Биз ойлойбуз да, өзүбүзгө бир шарт түзүп, мен өзүмө ден соолукту камсыз кылдым деп. Ким айта алат? Эч ким айта албайт. Же болбосо мен ушул шартка өзүмдүн акылым менен жеттим деп. Бирөө айтышы мүмкүн, ооба мен акылдуумун же болбосо мен билимдүүмүн деп. Бирок бул да бир өтө анча эле туура эмес болуш керек да. Алдыда дагы жанагы жогоркуда айткандай коюлган максаттар абдан көп. Негизи бизде ошо Кудайга шүгүр, мындай бир чектелген чегибиз жок экен да. Канчалык ошо иштесең, канчалык ошо билим алсаң, ошонун түбүнө жетпейт экенсиң да. Ошол адамдын жашоосу ошо менен кызык болсо керек. Дайыма улам бир жанагы тоонун чокусуна жете турган болсоң, андан бийиги дагы көрүнөт дегендей да. Алмаз мырза, бүгүнкү убактыңызды бөлүп, биз менен ийгилик сырыңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн сизге ыраазычылык билдирели. Алдыдагы ишиңизге ийгилик каалайлы. Силерге чоң рахмат. Эгерде биз ошо кичинекей бир үлгү катары же болбосо кеңешибиз менен бир жаштаргабы же кимдир бирөөгө ошо кичинекей бир пайдасы тие турган болсо, биз абдан кубанабыз. Силердин ушул передачаңар аркылуу, программаңар аркылуу бул жакшы багыттагы передача деп эсептейм. Мен да ошо дайыма көрүп жүрөм. Силердин программаңарга да ийгилик каалайм.